Урматтуу телегөрүүчүлөр, ЛТР телеканалында Кутман таң программасы өз ишин алдыга карай улантат. Биздин студиябызга дагы бир кызыктуу коногубуз келип отурат. Ал менен тааныштыра өтсөк, ырчы, актер, журналист, негизи эле көп кырдуу талант десек да болот. Сагын Эргешев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен Кутман таң. кош келдиңиз. Кош келдик. Бүгүнкү күнүңүз кандай башталды? Бүгүнкү күнүм өзгөчө таң башкача башталды. Анткени дал ушул куттуу жерде, куттуу студияда менин чыгармачылыгым, тошоом кесилген менин куттуу жерим деп айтсам жаңылышпайм. Анткени бир мезгилде 2015-жылдары, 2014-жылдары экен тагыраак студент болуп, биринчи курс болуп Бишкекке жаңы келгенимде мен ушул жерде тошоом кесилип 3 сааттык түз эфирде Кутман таң программасында менин чыгармачылык улуу жолум башталган десем жаңылышпайм. Ошон үчүн мен ЛТРди жакшы көрөм. ЛТР дайым менин жүрөгүмдө. Дал ушул канал менин сүйүктүү каналым менен таңкы эфирди бүгүнкү күндү баштап атканыма аябай кубанып, өзгөчө бир жакшы маанай, ичимдеги ошол баягы эски күндөрдү эске салган жакшы эмоциялар менен бүгүнкү таңды баштап атам. Абдан жакшы. Ал эми бул жумушту өзүңүз сагынсаңыз керек. ЛТР телеканалын сагындым деп да ошо башта айтып кеттиңиз. Анан ошондой эле азыр 5 мүнөт биз менен кошо алып барып көрбөйсүзбү? Мени жакшы болду, жакшы мүмкүнчүлүк болду. Деги эле ооба, баягы убакыттын өтүшү менен чындыгында сиз дагы албетте биздин кесиптешибизсиз. Убакыттын өтүшү менен сиз чындыгында ырчы, актер десек болот, алып баруучу журналист десек болот, көп кырдуу талант болдуңуз. Деги эле сизди бүгүнкү күндө ким деп таанысак болот, Сагын мырза? Сиз айтып өткөндөй баарын эсептеп атабыз. Ошолордун баардыгы катары менен таанысаңыздар болот. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Мен өзүмө баардык тараптан сынап көргөнгө аракет кылам. Мүмкүнчүлүк жашоодо бир берилет. Ошол мүмкүнчүлүктү эр жигит туура жакка пайдалана билиш керек дейм. Дайыма изденүүнүн үстүндө жүрүш керек. Мына ушул эмгектенүүнүн артында мен мисалы үчүн өзүм актер деп деле эсептебейт болчумун. Клиптерге ушул жерде иштеп жүргөнүмдө эле ырчылар келип, сенин жүзүң жарайт экен, клибиме тартылып бербейсиңби деп Сунуш түшүп, ошонун артынан актер деген дагы өзүмө бир талантты ашырдым десем болот. Изденүүнүн артында өзүмө көп өнөрдү ашырып атам. Баягы 1% талант берилсе, 99% эмгек, изденүүнүн артында өзүңө өнөр жаратсаң болот экен. Мен ушул нерсени билдим. Мени азыр сиз өзүңүз атап өткөн баардык катары мени таанысаңыздар болот. Ал эми ошол кесиптердин арасынан эң сизге эмнеси жүрөгүңүзгө жакыныраак, кайсынысы жүрөгүңүзгө жакыныраак? Мүмкүн ырчылык, мүмкүн актерлук. Мен эми 6 жыл жогорку билим алдым журналистика факультетинде. Албетте алып баруучулук жак менин өзүмдүн жүрөгүмө жакын. А бирок башка өзүмдүн ырчылык, актердук өзүм өнөрлөрүмө баягы изденип тапкан өнөрлөрүм менен четке кагып койгонум, бул өгөйлөп койгонум болбойт деп ойлойм. Мага бардыгы жакын. Мен өзүмүн баягы табиятыман жаралган өнөрдү өгөйлөбөйм. Баары менин жүрөгүмө жакын. Ал эми ошо чыгармачылыкта негизи адам баласы таптап жатканда биз бир нерседен баш тартышыбыз керек, мындай тандоо болуп калат го. Ошону сиз эмнеден баш тартып, чыгармачылыктан эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз? Чыгармачылыкта мен жалаң жакшы нерселерди таптым. Бишкекке мен 2014-жылы дайым айтам, ата-энем ушул сөздү айтканымда көбүрөөк эми айтпай эле койсун деп айтып калышат. Мен эми 11-класста аяктаганга чейин айылда эле жүрдүм да. Бишкекке мени өздөрү эле салып жиберишкен. Остановкадан, айылдын остановкасынан эле. Айтор жеке бир чамаданыңыз менен өзүңүз келгенсиз. Турканым менен кошо мени Бишкекке салып жиберишкен. Мен Бишкекти билбейм, көргөн эмесмин. Ошол нерсени баягы жашоого өз алдыңча, өзүң киндигиңе өзүң кес деген мага болгон бир улуу тапшырмасы болгон экен деп ойлойм азыр ата-энемин. Азыр ойлосом, кантип келип, кантип квартира табып, кантип жайгашып жүрдүм экен деген нерселерди эстесем корком азыр чындыгында. Чоң Бишкектин ичине кантип батып кеткенимди билбейм. Бул жакта мен жалаң жакшы адамдарды таптым. Биз жогоруда айткандай эле Элмирбек Иманалиев агабыз дагы жашоодон эмнени издесең ошол нерсени табасың деген жакшы бир накыл кептери да бар. Мен жашоодон жалаң жакшы адамдарды издейм, жакшылыктарды издейм. Мен чыгармачылыктан жакшы нерселерди гана таптым деп айтсам жаңылышпайм. Рахмат. Демек, айылдан баягы ааламга жол айылдан башталат дейт эмеспи? Айылдан чамаданды көтөрүп Сагын мырза чыкканда эле 99% аракет башталган экен да. Айткандай ошол мезгилде мага салып берген жер төшөк, журканы азыркы күнгө чейин менин жанымда. Аларды мен баягы эрке балдарым, мен келген жакын досторум деп мен эркелетип коем. Жанында жашагандар да жакшы билишет.
башка бирөөсү салып жатайын десе, мен бербейм, мен өзүм салып жатышым керек. Баягы өз төшөгүң өлөң төшөгүң деп коет го. Ошонун сыңарындай ошол төшөктөрүм, ошол журкандарым мага жакшы. Жакшы. Ооба, деги эле ошол айтып өтсөңүз, негизи бүгүнкү күндө жогоруда сөзүңүздө белгилеп өтпөдүңүз, баягы жүрөгүңө канчалык бир деңгээлде алып баруучулук кесип жакыныраак деп. Бүгүнкү күндө деги эле биз баамдап байкап келатабыз, ошо кыргызымдын жакшылыктарында да кызмат кылып келатасыз. Ошол алып баруучулук өнөрдү ошо тамадачылыкта да колдоносузбу? Тамадачылыкты мен мындан 2015-жылдары тамада болуп эмгектенип жүрдүм. Азыр тойлордо тамада болуп кызмат кылбаймын. Жалаң гана ырчылык өнөр менен ырдап гана кызмат кылам. Тамадачылык жакты таштадым десем болот. Негизи башында ошо ЛТР телеканалында иштеп кеттим дедиңиз. Ал эми кадр сыртында өтө кызыктуу окуялар болот да. Ошол алигиче сиздин жүзүңүзгө күлкү жараткан кызыктуу окуяларды айтып бербейсизби ошол иштеп жүргөн убакытта? Ал нерселерди эстеген сайын жин келет дегендей. Башка чабыш керек дегендей. Бул телевидениянын түйшүгүн билген адам аябай оор нерсе. Бул жерде жыргалчылыгы дагы бар. Эфир артында интрига деген нерсеси бар, ызычуу, көрө албастык, бут досу ошол эле учурда сени колдоп, коштоп, түзөп, жакшы бир жолго салган кесиптеш мыкты эжелерим дагы бар десем болот. Бул жактан мен ЛТРден жаман болгон жокмун. Эми ал нерсе табигый көрүнүш адам баласында. Албетте. Аны эстебей эле коюш керек деп ойлойм. Бирок ЛТР каналында мен кесиптештерим жакшы гана мүмкүнчүлүктөрүн эстейм. Чогуу биз чайханаларга барып аш демдетип жечүбүз, лыжаларга барчубуз кышында, лыжа тебип келчүбүз, ошол нерселерди уюштуруп, баягы коллективдин арасында дагы менеджер дагы болуш керек да. Мен баягы мактанбайм, жаш болсом дагы ошондой лыжага барган, чайханаларды уюштурган жак, ошондой нерселерди мен көбүрөөк уюштуруп калчумун. Кесиптештеримди чакырып барып отуруп, бул чайлашуу дагы кесиптештердин арасында бири-бирине болгон жакындыкты пайда кылат дейм да. Албетте. Азыркы ошондой күндөрдү сагынам. Кесиптештеримдин баягы жөнөкөйлүгүн, жупунулугун, адамга болгон баягы жакшы бир боор тартып турган сезимдерин азыркы күнгө чейин менин эсимде. Мени колдогон ар бир кесиптешим жүрөгүмдө, мен аларды көргөндө баягы бир тууганымдай көрүп, сүйүнүп, алар менен дардаңдап, кучакташып, жакшы күндөрдү эстеп гана жылмаябыз. Эфир артында жалаң гана баягы сюжеттерди жасачубуз. Демелерге, талааларга барып, клубника боюнча жасап келчүбүз, бадыраң боюнча жасап келчүбүз. Ошол эле учурда журналист болгондон кийин бир учурда таэквондо боюнча да маалымат алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Бир учурда эле баягы саясий жактан да интервьюларды алганга мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк жаралат. Ошон үчүн журналист бул ар тараптан билимдүү болуш керек деп мен эсептеймин. Келген коногуң менен жакшы бир маектерди ошонун деңгээлинде сүйлөшө билүү, анын сөзүн илип кетүү, такалып калган жеринде анын сөздөрүн оңдоп кетүү, коштоп кетүү бул журналисттин, баягы кесипкөй журналисттин чыгармачылык иши деп мен эсептейм. Сиз башында ошо жумушта интригалар болгон деп айттыңыз да. Ал эми интрига бардык эле жерде болот эмеспи? Андан кийин шоу бизнесте өзгөчө да. Анан ошо шоу бизнесте сизге ошо бут тосуулар, интригалар болду да албетте сөзсүз түрдө. Андан кийин ошондой эле Инстаграмда же социалдык тармактарда хейттер да болот. Ошолорго сиз кандай жооп бересиз, кандай көз карашта болосуз? Башында мен жиним келчү, эмне жазып атат, эмне мынтип атат депчи. Акыркы учурда мен жиним келбейт, тескерисинче алар актив көтөргөнгө жардам беришет. Жардам беришет дейм. Көңүл бурбайсыз аларга? Көңүл бурбайм. Жаза берет. Ал инсанды мен тааныбайм. Болгону азыркы убакытын. Ал инсан мени жакындан тааныбайт. Ал менен 5 мүнөт баарлашып отурган жок. Ошон үчүн жаза берсин, баягы ит үрө берет, кербен жүрө берет дейт го. Баарыбыз өзүбүздүн көздөгөн максатыбызга жетишибиз керек. Ооба, чыгармачылык чөйрөдө мени башында алып баруучу катары кесиптештерим мени таанып жүргөн болсо, азыр эми ырчылык дүйнөсүнө да аралашып атканым үчүн башында кээ бири эми ырдай албаса деле эмне жүрөт, мынтип жүрөт деген кептерди угуп калдым. Ошондой сөздөрдү айтып аткандар менин бетиме келип айтпайбы? Мисалы үчүнчү, биз баягы көбүрөөк бетибизге келип айткан нерседен коркобуз.
артыбыздан сүйлөгөнгө жакшыбыз да. Албетте. Кандай болгон күндө дагы эмгегибизди, аракетибизди токтотпойлу дейли. Бул албетте сиз айткандай баягы эмгектин аркасында гана бир жагымдуу, жемиштүү көз ирмемдер байкалат эмеспи чындыгында. Анан эми жогоруда сиз өзүңүз ыр дүйнө деп белгилеп өтүп калдыңыз. Ошо деги эле чыгармачыл чөйрөгө кайта турган болсок, баш бага турган болсок, чыгармачылыгыңыз туурасында кеп кылалы. Кандай жаңылыктар менен коштолуп жатат? Деги эле чыкканда ырларыңыз эл оозуна алынып, өз угармандарын таба алды. Чыгармачыл чөйрөдө Кудай буйруса 2021-ге Ананайын айдайым деген аталышында сөзү Тимур Салиевке таандык, Обон Өктөм Сапарулуна таандык болгон дал ушул чыгармага клип тартуу планы турат. Кудай буйруса 1 жуманын аралыгында клип тартылат. Бул клип жаңылыкты азыр сиздер менен бөлүшөйүн. Эң негизгиси азыр Корей, Кыргыз диаспорасында бул эки улуттун достугун чыңдай турган клип болуп тартыла турган болду. Корея элчиликтери менен дагы жолугушуп келдим. Ал жактын Корея мамлекетинде Кудай буйруса дал ушул клип мамлекеттик деңгээлде көрсөтүлө турган болду. Жакшы жаңылыктардын бири ушул. Мен Корей жигитинин дагы образдарын жаратканга аракет кылам. Чачма дал ушул клипте БТС аларды баягы Гужимпё дегендер бар. Ошолордун чачтарында образында кылып чачымды боёйм. Алардын улуттук кийимдерин кийем. Алардын каада салттарын үйрөнүп, палочкалар менен тамак жеп, ошондой алардын маданиятын кыргыз болсом да көрсөтүп бергенге аракет кылам. Кыскасы клип корейс тилинде болот экен, ал эми ыр өзү кыргыз тилинде болот. Корей-кыргыз достугу деген темада клип жалпы жөнүндө. Ал эми бул идеяга кимдин идеясы бул? Бул идеяны биринчи биз өзүбүз ойлондук. Анан мен ошол биринчи жүрөгүмө жашап алдыңбы деген клипте ошол Корея элчиликтеринен дагы жакшы мүмкүнчүлүк берип, алардын зданиясында мен тарткан болчумун клипти. Анан аларга ушундай кылып тартайын деп атам деп сунушту киргизгенде, алар дароо макул болуп, өздөрүнүн жакшы идеяларын дагы мындан ары өнүктүрүүгө көмөктөшүштү. Дал ушул клипти Кудай буйруса профессионалдуу түрдө жакшы тартканга аракет кылып атабыз. Кыскасы Кыргызстанда гана эмес, башка Корея өлкөсүндө дагы, чет өлкөлөрдө дагы белгилүү оюндаткансыз. Келексиге каалайбыз албетте. Анан ал эми ошол деги эле ушу чыгармачылыкта иштешүүдө бул чыгарма мыкты деңгээлде чыгыш үчүн, баягы эл оозуна алыныш үчүн бул продюсер менен иштешүү талаппы же өзүнүн аракети менен деле жетсе болобу? Мен чыгармачылыкка киргенден баштап такыр продюсер жок иштейм. Продюсер деген бул жоктон барды жаратыш керек да. Сен өзүңүн чыгармачылыгыңы, сенин өзүңүн ичиңдеги болуп аткан нерсени сенден башка эч бир адам жакшы билбейт. Продюсериң сезбейт дейм да. Мен продюсер менен аз иштегенде мага мындайча айтканда жыйынтык чыкпайт. Анткени кандайдыр бир деңгээлде мен өзүм атымы чыгардым. Даяр таап аткан наныма мен башка бирөөнү ортоктош кылгым келбейт, ортомчу кылгым келбейт. Анткени продюсер деген мен мисалы үчүн бир тойго 20 миңге же 15 миңге чыксам, ошонун 50%-ын ага бөлүп бериш керек. Мен азыркы учурда өзүм заказ алып, өзүм иштеп аткан үчүн продюсердин мага кереги жок. Балким кээ бир учурда баягы чыгармачылыкты жаңы баштап түшүнбөй, эмне кылыш керек деп аткан учурда продюсер керек болушу мүмкүн. Мен баягы телевидение тармагында иштеп, ырчылар менен көбүрөөк сүйлөшүп, кандай кылыш керек деп мен жолдорун издеп билип алган үчүн мага оңой болду. Ошон үчүн продюсери жок эле, мен азыркы учурда эмгектенип атам. Рахмат. Абдан жакшы экен. Ал эми айтсаңыз, бул ырчылыкка таанып жатканда сизге ким түрткү болду? Мүмкүн ата-энеңиз айтты, сен ырдабайсың, жакшы ырдайсың деп, мүмкүн же досторуңуз, же өзүңүздүн жан дүйнөңүзбү? Жакшы суроо болду. Мен дал ушул ЛТР каналын эмне үчүн жакшы көрөм деп көбүрөөк айтам. 2010, 2008 же 10 жылдары ЛТРдин Ош студиясында Жеткинчек деген программа бар болчу. Дал ушул Жеткинчек программасында мен болбосун согуш, күчүгүм, ынтымак деген ырларым эфирден ЛФМ радиосунан кетип турчу. Мен биринчи чыгармачылыкта кадамым ырчылыктан башталган. Раматылык Маматбазыл Дубанаев агайымдын колдоосу менен дал ушул ырлар жазылган. Атам, мен ата-энем продюсерим деп айтып калам. Атам мени өзгөндөн ошо Ошко чейин эрте мененки эфирлер болсо, саат 5-те ойготуп алып барып, ошол эфир башталганча күтүп турчу. Бул жерде атамын баягы ырчылык жолума салган салымы чоң да. Ошол салымдардын баарын эстедим. Ырчылыкты алып кеткенге эмне үчүн болбосун дедим мен. Анан дал ушул үйдөгүлөргө сунуш киргизбей эле аларга сюрприз кылып, ушул чыгармачылыкты баштадым. Биринчи кандай болуп калат экен, ушул эфирден эле сени көрүп жүрө бербейлиби, эфирден кетип калат экенсиң,
деген үйдөгүлөрдүн бир аз нааразычылыктары болду. Кийин көнүп кетишти. Азыр ошол ырчылык жолуң жакшы улантып, концерттериңе байма-бай берип, өзүмдүн туулуп өскөн жеримде концертин берип келдим. Ал жакта жакшы аншлаг менен концерт өттү. Эми Кудай буйруса быйыл 18 ноябрь 2021 эл аралык студенттер күнүнө карата өзүмүн жеке тушоо кесүү концертин Бишкек шаарында берем деп пландап атам азыр. Бизди чакырганды унутпаңыз. Кудай буйруса. Азабыз ошол алдыдагы иштериңиздерде ийгилик болсун дейли албетте. Деги эле мына өзүңүз белгилеп өткөндөй, ошол баш чыгармачылыктын баш аты ошол мамлекеттик каналдан башталып, мамлекеттик иш менен башталып, андан соң жеке жашоого азыр керек болсо продюсери жок мындай өзүңүз эмгектенип жаткан учуруңуз, деги эле ошол кайсыл жааты сизге көбүрөөк жеңилирээк экен? Мамлекеттик кызмат канчалык бир деңгээлде жоопкерчиликти талап кылат да? Бар мамлекеттик кызмат эфир деген жоопкерчиликти талап кылган кесип. Бул жерде ар бир көрөрманды көрүүчүнү сыйлашыбыз керек. Эми ырчылык болгондо бул жеке өзүбүздүн аракетибиз менен чыгып аткан нерсе. Кайсыл учур болсун бизге мисалы үчүн буйрутмалар көлдөн келип калышы мүмкүн, Нарындан, Оштон, Жалал Абадтан. Ошол учурда эфирден улам эле суранып кете бериш дагы туура эмес экен. Ошон үчүн азыр мен ырчылыкты бир жолго салып алып туруп, анан кечки бир жакшы шоу программаларды өзүмүн оюм менен ушул ачсамбы деген пландарым бар алдыда. Абдан жакшы маек болду сиз менен биздин студиябызга келтериңизге чоң рахмат. Сиз менен дагы да болсо ошо отуруп маектешкен абдан кызыктуу болуп атат. Ал эми биз болсо ошол сиздин жагымдуу чыгарма менен маегибизди жыйынтыктасак кандай болот? Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Эң алгач мен тушоомун кескен Арман деген чыгарманы сиздерге аткарып берейин. Таң эрте арман менен башталбасын, жашообуз эч убакта арман болбосун. Бирок элдин баягы көбүрөөк жүрөгүнө дал ушул чыгарма менен мени ырчылык жолдо тааныды. Ошон үчүн ушул чыгарма менен бүгүнкү таңды сиздер менен жакшы чыгарма менен баштап берейин деп турам. Жалпыңыздарга рахмат. Сиздер менен ушул жүз көрүшүп турганыма дагы бир ирет кубанычтамын. Көрүүчүлөр ЛТРдин жалпы көрүүчүлөрү менен амандашып, жакшы бир сөздөрдү сүйлөшкөнгө мен жан дүйнөм байыды, курсагым тоюп калды десем болот. Анда сиздерге жакшы бир жан дүйнөнүн ыргагында болгон жеңил Арман деген чыгарманы ырдап берейин. Сизди сахнага узаталы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде таң эрте келип, жагымдуу ыры менен, көп өнөрлүк таланты менен сиздерге бөлүшүп, жан дүйнөңүздөргө жан азык катары жагымдуу чыгармасын аткарып бере турчу коногубузду дагы бир ирет жакындан тааныштырып өтөлү, кесиптеш. Ооба, албетте. Көптөгөн талант, актер, ырчы, журналист деги эле койчу. Сөздү узартпай эле, сонун бир чыгарманы ырдоого алып. Албетте, анда эмесе Сагым мырзадан жагымдуу чыгарма болсун. Жазда сүйдүм сени, азга сүйдүм сени, жүрөгүмө сактап, аста сүйдүм сени, сени. Арман адаштырбай мени коётур, жалган кучагыңды алыс жаятур, жүрөк сени барктай алмадым, үмүт алдадың сен мени дагы да алдадың. Жамбыр болуп көктөн жашым ыйлап төккөн, келесиң сен качан менин сегин көктөм,
асман жерден издей, сен эч кимге кыйбай, кыйбай. Арман адаштырбай мени коётур, жалган кучагыңды алыс жаятур. Жүрөк сени барктай албадым, үмүт алдадың сен мени дагы да алдадың. Арман адаштырбай мени коётур, жалган кучагыңды алыс жаятур. Жүрөк сени барктай албадым, үмүт алдадың сен мени дагы да алдадың. Болсын чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, Кутман таң программасы өз көрсөтүүлөрүн, сапарын алдыны көздөй уламакчы.